Саламатсыңар, менин акылдууларым. Жакшы салдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе алтын эреже. Колду бат-баттан самындап жууп, телесабакка конт коюп угабыз. Бүгүнкү сабак мекен таануу сабагы. Бүгүнкү тема күн системасынын планеталары. Сабактын максаты күн системасынын планеталарын үйрөнүшөт. Планеталар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоого тарбияланасыңар. Күн жана анын айланган бардык асман телолору күн системасы деп аталат. Тегерек сызыкка окшоп өз орбиталарында күндү 9 планета айланып жүрөт. Планеталар булар жылдыздарды, күндү айланган тегерек асман телолору. Алар жылдыздардан айырмаланып, өздөрү жарык чыгарбайт. Болгону күндүн нурларын чагылдырышат. Планеталардын бардыгынын формасы шар сыяктуу тоголок, өз огунда жана күндү айланып жүрөт. Планеталар бири-биринен көлөмү жана күндөн жайгашкан аралыктары менен айырмаланат. Күнгө эң жакын жайгашкан планета Меркурий, андан кийин Венера, же болбосо чолпон жылдыз. Андан Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жана дагы Плутон. Жер тибиндеги планеталар булар Меркурий. Меркурий көрүнүшү боюнча зор ташты элестетет. Анын үстүңкү бети таштак жана чөлдүү. Ал күндүн нурунан ысык абалда турат. Меркурийде аба жок. Венера уулуу газдардан калың катмары менен курчалган. Жер күн системасындагы жашоо калыптанган жалгыз планета. Марс биздин планетага эң жакын кошунабыз. Ал Жерге караганда 2 эсе кичине. Марсты көп мезгилге чейин Жердин эгизи деп аташкан. Планеталардын жандоочулары анча көлөмдүү эмес асман телолору болуп саналат. Марстын 2 жандоочусу бар. Юпитердики 16, Сатурндуку 18. Жердин жалгыз жандоочусу Ай. Жылдыз санак. Айда жашап жылдыз санак. Ал олтурат жылдыз санап. Меркурий 1, Венера 2, 3-чү Жер, 4-чү Марс, 5-чи Юпитер, 6-чы Сатурн, 7-чи Уран, 8-чи Нептун, 9-чу Плутон, ким көрбөсө кеткени оң. Балдар, биз бүгүн күн системасынын планеталар деген темада өттүк. Балдар, силерге түшүнүктүү болдубу? Бизде 9 планета бар. Биз алардын атын атай билебиз. Жана дагы биздин жер жүзүнү көздөн карегиндей сактоого, аны дайыма биз таза алып жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Балдар, эми силерге тапшырма. Жер тибиндеги планеталар кайсылар? Жана дагы күн система